Саламатсыңарбы? Силер менен мен химия мугалими Капарова Гүлзат Адиловна. Бүгүнкү биздин темабыз көмүртек бирикмелеринин түзүлүшү. Гомология. Көмүртек атомдору бири-бири менен жупсуз электрондордун эсебинен ар түрдүү көмүртек тизмектерин пайда кылат. Органикалык бирикмелерде көмүртек дайыма дөөлүккөн абалда 4 валенттүү болуп саналат. Түз. Мисалы, көмүртек атомдор түз жайгашкан. Бутактанган. Мисалы, мына жерде бутактанган. Радикалдар чыгышы бул бутактанган абал. Жабык чынжыр же циклдык түзүлүштө толук чынжырда жайгашкан. Көмүртек атомдору өз ара жөнөкөй, кош, үчтүк байланыштар менен байланышат. Мисалы, мына жерде көмүртек атому жөнөкөй байланыш менен байланыштыр. Бул жерде көмүртек атомдору кош байланыш менен байланыштыр. Бул жерде көмүртек атомдору үчтүк байланыш менен байланыштыр. Этан, этилен, ацетилен деп мисал келтирсек болот. Структуралык форма бул молекуладагы атомдордун биригиши. Мисалы, көмүртек 4 валенттүү дайыма. Бир көмүртекке 4 сутек атом туура келет. 2 көмүртекке 6 сутек атом туура келет. 3 көмүртекке 8 сутек атому туура келет. Жөнөкөйлөтүлгөн форма бул структуралык форманын кыскартылып жазылышын айтабыз. Мисалы, 1 мына жерде Сдан 1, H'тан 4, CH4, Сдан 2, C2, H'тан 6, Сдан 3, H'тан 8. Гомология бул бир же бир нече бирдей функционалдык топтор CH2 менен айырмаланган, бирдей түзүлүшкө ээ болгон, химиялык касиеттери окшош органикалык бирикмелердин катарын айтабыз. CH2 тобу гомологиялык айырма деп аталат. Гомологдор бул гомологиялык катарлардын мүчөлөрү. Бардык гомологдордо төмөнкүлөр сакталат. Көмүртектин атомунун абалы, байланыштардын абалы, функционалдык топ. Мисал келтирсек, мисалы CH3 бул этан. Ал эми CH2 бул пропан. Демек, бул этандан пропан CH2 тобу менен айырмаланат. CH3 бутан. Пропандан бутан CH2 тобу менен айырмаланат. Демек, булар үчөө бири-бирине гомологдор. Экинчи мисалды карасак, 2 метил бутан. Бутактанган кайсыл жакка жакын болсо, ошол жакта номер жүргүзөбүз. 1, 2, 3, 4. Демек, экинчиде метил, 4-түн аты бутан. Кийинкиде бул жерге 1 CH2 топ көбүрөөк болсо, анда 2 метил пентан. Үчүнчү мисалды карап көрсөңүз. Бул жерде кош байланыштар турат. Экөөндө тең кош байланыш бар, бирок бири-биринен CH тобу менен айырмаланган. Биринчиси кош байланыш кайсыл жакка жакын болсо, ошол жакта номер жүргүзөт. 1. Бирден кийин кош байланыш болгондуктан номер көрсөтүлөт. Пропен 1. Экинчиси бутен 2. Төртүнчү мисалды карасак, бул жерде OH функционалдык тобу өзгөрүп турат. Бул жерде бири-бири менен дагы деле CH2 тобу менен айырмаланып турат. Бул С4-түн аты бутанол 2, ал эми бул пентанол 2. Бири-бирине гомолог болуп саналат. Тапшырмалар 3-чү параграфтагы 121-беттеги 1-ден 5-ке чейинки суроолорго жооп жазуу. 4-чү параграфтагы 122-беттеги 1-ден 4-чү суроолорго чейин жооп жазуу.